кутмандуу күнүңүздөр менен 16 апрелге карата алынган жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. COVID-19 инфекциясынын жаңы 17 учуру катталды. Кыргызстанда 16 апрелге карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 17 учуру катталды. Алардын 5 медицина кызматкерлери. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев брифингде билдирди. Илдетке Бишкек шаарынан 5, Ош облусу боюнча 1, Нарын облусунда 11 адам кабылган. Жаңы катталган учурларда 7 аял, 10 эркек бар экендиги айтылды. Муну менен Кыргызстанда COVID-19 инфекциясынын тастыкталган жалпы 466 учуру катталды. 13 бейтап коронавирус илдетинен сакайып ооруканадан чыгарылды. Бүгүн 16 апрелге карата республика боюнча 13 бейтап COVID-19 вирусунун илдетинен айыкты. Бул тууралуу өкмөттө өткөн брифингде Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Ош шаарынан 2, Бишкек шаарынан 3, Нарын облусунан 4, Ысык көл облусунан 4 бейтап коронавирус илдетинен сакайып чыгышты. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 91 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Коронавирусту дарылоонун баасы канча турат? Эң кымбат баа АКШда. АКШда 6 күнгө $75.000. Негизи дарылоонун баасы тууралуу фактыларды баары эле ачык жарыялай бербейт, бирок айрым булактар аркылуу маалыматтарды табууга болот. Мисалы, эң кымбат дарылоо АКШда. Эгер бул өлкөдө коронавируска чалдыгуунун жеңил түрү катталса, анда бейтап 6 күн ооруканага жатышы керек. Бирок камсыздандыруусу жок жарандар үчүн бул баа $75.000 чапчыйт. Ал эми оор абалдагылар кеминде 4 апта дарыланышы керек болсо, анда $300.000 чейин чыгат. Бирок камсыздандыруусу бар жарандар үчүн бул цифралар кыйла төмөн. Азыркы тапта АКШ бийлиги коронавирусту аныктоо тестин акысыз кылды. Ошондой эле үйдөн чыкпай дарыланууну каалагандар үчүн атайын колл-центр ачкан. Анда дарыгерлер акысыз кеп кеңеш берип турат. Ал эми АКШдагы телевидениялар телемедицина кызматын ишке киргизди. Анда аралыктан туруп дарыгерден кеңеш алуу $34 турат. Бирок бул маалымат АКШда акчасы жоктор өлүп кете берет экен дегендик эмес. Мамлекет коронавирус кризисин жоюу үчүн $2,2 триллион акча бөлдү. Анын $130 миллиард медицина үчүн берилди. Ал эми ар бир жумушсуз калган жаранга өкмөт 3 айлык маянасын төлөйт. Ошондой эле жылдык кирешеси $99.000 аз болгондорго да акчалай жардам көрсөтөт. Тагыраак айтканда, бул өлкөдө социалдык коргоо өтө так жолго коюлган. Ошондой эле АКШда эң чоң кайрымдуулук уюмдары да бар. Үй жайсыз адамдар үчүн да кайрымдуулук фонддор аркылуу жардамдар берилүүдө.